Бул Абдрахманов менен Шопоков көчөлөрүнүн кесилиши. Жолдо унаалардын тыгыны кадимки көрүнүш. Туш келген жерден жолду кесип өткөндөрдү да көрүүгө болот. Арасында мектеп окуучуларынан улгайган курактагыларга чейин бар. Статистикага ылайык өткөн жылы жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кеткен фактылар менен 1346 жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 1384 жаран жабыркап, 42 жөө жүргүнчү каза болду. Бул башка жылдарга салыштырмалуу жогорку көрсөткүч. Мындан улам калаада жөө жүргүнчү рейди байма-бай өткөрүлүүдө. 2021 жылы жабыркагандардын саны ушул 60-70% жөө жүргүнчүлөр болгон. Ошол себептен өсүп кеткендигине байланыштуу өткөргөнбүз. Ал эми ушул 2022 жылы январь айындагы болгон жол транспорт кырсыгынын 55% ушул жөө жүргүнчүлөргө карата болгон жол транспорт кырсыгы. Жөө жүрүүчүлөр дагы көп учурларда эки жакты карабастан эле жолго чуркап чыга калган учурлар болот, туура эмес жерден өткөн учурлар болот, кызыл чырактан чуркап өткөн учурлар болот. Ошолорду алдын алуу, ошол учурда биз ушул коомчулукка жеткирүү, ушул жөө жүргүнчү дагы ушул жол эрежесин сактоо максатындагы өткөрүп жаткан иш чара. Рейдтин алкагында жөө жүргүнчүнү өткөрбөй койгон айдоочулар да тузакка түштү. Мыйзамга ылайык аларга 3000 сомдон айыппул салынды. Шашып барат элем жумуштар боюнча, анан кийин пешходду байкабай өткөрбөй койдум. 3000 сом айыппул салды. Ал эми жол эрежелерин бузган жөө жүргүнчүлөр дагы 1000 сом өлчөмүндөгү айыппул төлөшөт. 1 сааттан ашуун убакыттын ичинде биздин жүргүзгөн рейдтик иш-чаранын жыйынтыгы менен Бишкек шаарынын аймагында жалпысынан 9 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Анын ичинен 5 жөө жүргүнчүлөрдү жол бошотуп бербеген айдоочулар, ал эми 4 көрсөтүлгөн жол чырактардан, жөө өтмөктөрдөн өспөстөн чоң жолдорду кесип өткөн жөө жүргүнчүлөр. Жолдо жүрүүнүн эрежесин бир гана айдоочулар эмес, жүргүнчүлөр да сакташы керек. Көпчүлүк учурда өзүнүн гана эмес, башкалардын өмүрүнө да кооптуу кырдаал жараткан ушул жөө жүргүнчүлөр өздөрү себепкер болуп калышат. Перизат Куттубекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.